Саламатсыздарбы, кадырлуу кыргыз эли, урматтуу бир туугандар. Көрсөтүүдө Руханий мурас программасы кош келиңиздер. Өткөн көрсөтүүбүздө биз жаназа деген теманын тегерегинде ой бөлүштү менен бүгүн ошону уландысы. Негизи, эгерде биз жаназа боюнча дагы тереңирээк түшүнгүбүз келсе, анда мен ушундай бир ой менен бөлүшкүм келмек да. Эгерде адам ата менен обойны Кудай атага тил алып, Кудай атанын айтканындай жашаганда, күнөө кетирбегенде өлүм деген болмок эмес да. Бирок адам ата менен обойны Кудай ата айтканда, жамандык менен жакшылыктын дарагынан жебегиле. Ал жамандык менен жакшылыктын дарагынан жеген күнү силер өлөсүңөр деп эскерткен да, катуу эскерткен. Бирок ага болбой эле шайтан аркылуу аял азгырылып, аял болсо күйөөсүнө ошол жемиштен берип, экөөтөн күнөө кетиришип, ушул аркылуу бул дүйнөгө мындай күнөө кирген да. Кудайдын сөзүндө айтат, күнөө үчүн жаза өлүм. Ошондо Кудай адам ата менен обойну ушу күнөө кетирип, өлүмгө душар болгондо Кудай ата дагы, жараткан Кудай дагы аябай кайгырганда, мындай жакканда адамзат үчүн аябай аза күткөн. Ошентип ал аза күтүп, кайгырып, бирок алардын баягы өлүп эле ошо бойдон эле тозокко кетип, түбөлүккө ушундай калышын каалабай, Кудай деген адамды куткаруу үчүн, адамдарды ушул өлүмдөн, ушу тозоктон, шайтандан, ушу караңгылыктан куткаруу үчүн бул дүйнөгө Кудай ата жалгыз уулун Иса Машаякты куткаруучу кылып жиберген да. Анткени деген биз адамдар, адам өлгөндө биз денеси өлөт да. Анан биз денеси өлгөн үчүн биз кайгырабыз да, аза күтөбүз. Анан жанакы ушу акыркы сапарга жакшылап узатканга сыйынып, Кудайдан тилек кылып узатабыз да. Бул денени гана өлүмү үчүн биз баягы аябай кайгырабыз да, аза күтөбүз. Кудай болсо адамдардын бул өлүмү үчүн мурда эле аза күткөн, кайгырган. Бирок азыркы учурда Кудай адамдардын денесин гана өлгөнүн эмес, анын жанына көбүнчө мындай кайгырат да. Анткени деген айтпадыкпы, Кудайдын сөзүндө айтат, күнөө үчүн жаза өлүм. Биз ар бир адам баласы төрөлгөндө эле күнөөкөр болуп төрөлөбүз да. Эгерде биз ушул бойдон эле күнөөбүз менен өлсөк, денебиз өлүп ал баягы жерге берилет. Топурактан жаралган дене топуракка кетет. Бирок биздин жаныбыз каяка кетет? Ушул суроодо бул же тозокко кетеби, же бейишке кетеби? Кудай үчүн ушул маанилүү да, биздин жаныбыздын каяка барышынчы. Эгерде биз ар бир адам баласы эгерде Кудайга ишенбей, Кудайдын жолунда жүрбөй, ушу күнөөдө жашап өлсө, ал адам тозокко барат да, жаны түбөлүк тозокко кетет да. Ошого Кудайым аябай кайгырып, ушу адамзаттын өлүмүн каалабай, тозокко түшүшүн каалабай, шайтан менен түбөлүктө күкүрттүү көлдө ыргытылышын каалабай, Кудай адамзатты ушунчалык сүйгөндүктөн дейт, өзүнүн жалгыз уулун берди дейт. Ага ишенген ар бир өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп, өзүнүн уулун Иса Машаякты бул дүйнөгө куткаруучу кылып жөнөтүптүр да. Анткени деген Кудай адамдардын өлүмүн, тозокко түшүүсүн каалабайт. Ошондуктан биз үчүн Иса Машаяк куткаруучу болуп келип, эгерде биз чын эле баягы өзүбүздүн жаныбызды, түбөлүк жаныбызды ойлонсок, анда биз чындыкты, Кудайдын сөзүн изилдесек, Кудайдын сөзүндө айтат да, асман астында адамдарды бул күнөөдөн, тозоктон, ушу өлүмдөн, шайтандан куткаруу үчүн бир гана ысым, бул Иса Машаяк дейт. Кудай сөзүндө дагы Иса Машаяк өзү айтат, мен жол, чындык жана өмүрмүн дейт. Мен аркылуу болсо бир да адамзаттын күнөөсү кечирилбейт, бейишке кирбейт, Кудайга келбейт дейт. Мисалы биз көбүнчө ойлойбуз да, түбөлүктүүлүктү ойлогондо, ойлойбуз да, эгерде биз бейишке чыккыбыз келсе, анда биз мындай жакшы адам болсок, адилеттүү, ыйык адам болгонго аракет кылсак, жакшы иштерди көп кылсак, бирөөгө көбүрөөк жардам берсек, анан бир жакшы киши болсок, анда Кудай биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, биз жаныбыз куткарылып, тозоктон бейишке чыгабыз деп ойлойбуз да. Бирок Кудайдын сөзүндө андай айтпайт да. Жанды
азаттыкка, эркиндикке чыгара турган бул бир гана Иса Машайх экен да. Анткени ал гана ушу адамдын күнөөсү үчүн жерге куткаруучу болуп келген. Ал адамзат үчүн ушу айкашкан жагачта көтөрүп, аны кыйналып, айкашкан жагачта керилип, ушу биздин күнөөлөрүбүздү өз мойнуна алып, биз үчүн ушу ыйык канын төгүп, биз үчүн ушул соттолуп, ушу биз үчүн биздин күнөөлөр үчүн Кудайдын карына калып, жазаланып, Иса Машайх куткаруучу болуп биз үчүн өлүп, кайра тирилиптир. Ошондой эле эгерде биз чын эле жаныбыздын күнөөдөн кечиримин, тозоктун куткарылышын, бейишке чыгышын, түбөлүк өмүргө ээ болуубузду кааласак, анда биз Иса Машайхка ишенишибиз керек экен да. Кудайым айтат, бул бир гана жалгыз жол. Эгерде биз мейли бир башка диндерге ишенбейли, мейли биз канчалык Кудай жолунда жүрбөйлү, өзүбүздүн күчүбүзгө салып, аракетибизге салып, аракет кылсак, анда биз эч кандай бейишке чыга албайт экенбиз, күнөөбүз дагы кечирилбейт экен. Бул бир гана күнөөдөн кечирим жолу, айтпадымбы? Бул бир гана Иса Машайх гана биз үчүн өлүп кайра тирилгендиктен, айкашкан жагачта ыйык каны төккөндүктөн, ал биз үчүн куткаруучу болгондуктан, ал аркылуу гана бизди жараткан Кудай биздин күнөөлөрүбүздү кечирет экен. Ал аркылуу гана биз күнөөбүз кечирилип, ошондо гана биз түбөлүк өмүргө ээ болобуз да. Эгерде мисалы мындай да, көбүнчө адамдар, мисалы адам өлгөндө, биз көбүнчө ал адам өлгөнүнгө аябай аза күтүп, кайгырып, анан ушу бейишке чыкса экен деп мындай тилек кылып узатабыз да. Эгерде мына мисалы мен өзүмдү айтайын, мен өзүм мына Машайхчымын. Мен Иса Машайхка ишенем. Мен азыр деген мурда чындыкты билбей, Кудайды билбей, караңгылыкта жашап келип, өлгөндө эмне болот баарын билчү эмесмин да. Бирок мен ушу Библия аркылуу, ыйык жазуу аркылуу азыр чындыкты билип, Иса Машайх бул куткаруучу экенин, адамдар үчүн ушу өлүп кайра тирилгенин билгендиктен, мен азыр уже өлүмдөн коркпойм, тозоктон коркпойм, шайтандан коркпойм. Анткени Иса Машайх ушу мен үчүн өлүп, кайра тирилип, ушу менин жанымды тозоктон куткарып, шайтандан дагы уже мени куткарып алды да. Ошондуктан мен баягы жердеги жашоом убакыты бүтүп, мейли 70-ке, 80-ге чыгам, 100-ге чыгамбы, мен өлгөндөн кийин мен уже билем да, менин жаным, ооба, денебиз топурактан жаралган топуракка, жерге берилет. Бирок менин жаным Иса Машайх мени куткаргандыктан бейишке чыгарын, ушу менин күнөөмдүн кечирилгенин билем, бейишке чыгарганын билем, түбөлүк өмүргө ээ болгонумду билем. Ошондуктан мен азыр өлүмдөн коркпойм да. Ошондойду, ошондой эле Кудай дагы ушу ар бир жерде жашаган баягы улутуна карабай, динине карабай, бай кедейине карабай, баарына карабай, ар бир адам ушу Иса Машайх ага ишенип, ушу өлүмдөн коркпой, ушу өлгөндөн кийин ушу түбөлүк өмүргө ээ болуп, Кудай менен түбөлүктүү болушун каалайт да. Ошондуктан Кудайым азыр Иса Машайх аркылуу ушу ар бир адамга өзүнүн куткарылуусун сунуштап атат да. Азыр ушул адамдарды мындай куткара турган райондун убагы куткарылуу убагы экен да. Эгерде биз чын эле бейишке чыккыбыз келсе, күнөөбүз кечирилгибиз келсе, чын эле ушу жаныбызды ойлосок, түбөлүктүү эмне болот десек, анда мен силерге ушул убакта айткым келет да, чындыкты айткым келет, бул Кудайдын сөзүн айткым келет. Урматтуу, кадырлуу кыргыз элим, ушу ар бириңер ушу эгерде жаныңарды ойлосоңор, Иса Машайхка ишенгиле. Анткени Иса Машайх айтып атпаймынбы? Энин ушул кандай гана адам болбо, кандай гана күнөөкөр болбо, кандай гана улутта болбо, кандай гана дин карманба, кандай гана адам болбосун, ар бир адамды Иса Машайх аркылуу Кудайым сүйөт. Жанагы Иса Машайх аркылуу ар бир адамды куткаргысы келет да. Мен силерди чакырам, жаныбызды ойлонуп, Иса Машайхка ишенип, күнөөлөрүбүздөн кечирим алып, жаныбызды тозоктон куткарып, түбөлүк өмүргө ээ болуп, ушу өлүмдөн коркпой, тозоктон коркпой, шайтандан коркпой, мына чыныгы жаныбыз мына азаттыкка чыгарып, чыныгы эркиндикке чыгарып, эркиндикте, кубанычта, Кудай даңктап, кубанып, ыраатчылык менен жашаганын каалайм да. Ошого силерди чакырам. Анткени мен айтып атпаймынбы? Бул жанды азаттыкка бир гана Иса Машайх чыгарат. Анткени Иса Машайх аркылуу гана биздин күнөөлөрүбүз, жаныбыздын күнөөлөрү кечирилет да. Ошондой эле менин азыр Иса Машайх аркылуу менин күнөөлөрүм кечирилгенин билем. Уже мен ошо Кудайдын астында ыйык адам экенимди билем. Анткени мен муну өзүмдүн адил иштерим аркылуу эмес, же өзүмдүн көбүрөөк сыйынуу аркылуу эмес, бул бир гана Иса Машайхтын ырайы менен жана ишеним аркылуу гана ушу түбөлүк өмүргө ээ болуп, жанымды куткарып атат да.
Иса Машайх анткени ал куткаручу, ал ортомчу, ал элдештирүүчү. Биз Иса Машайх аркылуу гана жараткан Кудай менен элдешип, куткарылып, түбөлүк өмүргө ээ болуп, жаныбыз куткарылат да. Бул бир гана жол, жалгыз гана жол. Дагы бир жолу айтам, асман астында адамдардын жанын азаттыкка чыгарган, куткарган, күнөөлөрүн кечирген бул бир гана Иса Машайх экен. Ошого мен силерди чакырам, кадырлуу кыргыз элим, куткарылуу болуп атканда, ушул жакшы кабар Кудай сөзү айтылып атканда ушуга ишенип, түбөлүк өмүргө ээ болуп, Кудайдын батасына жашагыла. Кудайым ар бириңерге Кудайым батасын берсин. Ар бирүүгө куткаруу берсин. Иса Машайхтын исми менен. Амин.